Бир салонго жумушка киргем. Анан ошол жактан 2 күн иштегенден кийин бизге дискриминация, недоверие деп коебу. Кандай десем, кыргызча ишеним аз болуп, ошо эжесиз, көп отура албайсыз, целый день иштей албайсыз деп ошо жумушка келбей эле коюңуз деп кайра мени жумуштан чыгарып ийген да. Андан кийин дагы бир салонго кирип, анын могу лестница моундай пандустары жок болуп, лестницадан кире албай, ошондон өзүм отказ бергем. Бирок ал да жакшы салон болчу. Анан ошентип жүрүп биз аргасызга ушундай доступ бар салондорду издеп, анан өзүбүз салон ачканга аргасыз болдук. Биз Ажар Beauty деген салондо иштейбиз. Жылдыз экөөбүз, Жылдыз Иманбаева кирпик өстүрөт. Мен маникюр жасайм, Жылдыз педикюр жасайт, шугаринг жасайт. Мен дагы макияж жасайм. Биз Ажар Beauty деген салондо иштейбиз. Ажар Beauty'нин адреси Сыдыковада бир адрес, экинчи филиалы Каражыгачта бар. Анан кийин биз дагы 3-чү адресте иштеген атабыз. Жылдыз экөөбүз приходящий мастер болобуз бул жакта. Негизги мен 15 жылдан бери кийим токуйм. Баштапкы ушу шаарга келип иштегенде мен бир организацияда бир жумада 2 жолу курсы вязания өтчүмүн. Анан ошондон бара-бара кыздар менен таанышып отуруп, Жылдыз экөөбүз келип ошо равенстводон маникюр менен визажист окуп чыкканбыз. Ошондон ары биз окууну бүткөндөн кийин бизде эч жерге кандай десем башка жумуштарга орноштук, салондорго. Но бизде албайт экен. Алган күндө да доступ жок. Ал эми бул салондо доступ отличный, жакшы экен. Бул жакта пандустары жакшы жасалган экен. Кире бериштери, эшиктери кенен экен. Анан бизди ушул жерге Жылдыз экөөбүздү жумушка алды. Биз бул жерге приходящий мастер болобуз. Биздин услугабызды келип ушул жактан эметсеңиздер болот, кирпик жасатып, тырмак жасатсаңыздар болот. Бул жерде доступ жакшы, тазалык бөлмөсүнө да кирсе болот коляска менен, эшиктен да коляска менен кирсе болот. Жолдор түз, доступный. Дагы биздин башка өзүбүздүн салондор бар. Ажар Beauty'ники ал Сыдыковага келсеңиздер болот, жана Жыл массив Каражыгачка келсеңиздер болот. С Розой я познакомилась пару лет назад. Я вот даже уже не помню, у нас, по-моему, были общие знакомые. Вот мы с ней познакомились, так поддерживали общение. А когда она открыла свой салон, то я, конечно же, пришла. Она мне сделала маникюр, шелак. Я оценила ее именно профессионализм, потому что я раньше в других салонах делала. Вот есть такая проблема, постоянно большинство мастеров, они, когда убирают кутикулу, они режут до крови, да, и говорят: ой, это у вас капилляры близко расположены. Ничего подобного. Это у них просто немножко, непрофессионально делают. С Розой, кстати, такого не было, поэтому я к ней только хожу, никому больше не хожу. Только она мне делает шелак, только она мне рисует шикарный дизайн. Поэтому вот больше я никому не хожу. К другим мастерам ногтевого сервиса я не хожу. И всем тоже очень рекомендую. Мен наращивание боюнча мастермин и шугаринг боюнча анан педикюр жасайм. Кээде 4 кол деп баягы маникюрду Роза эже жасаганда, Роза эже эңкей албайт, ошон үчүн мен педикюрду үйрөнүп, педикюр жасайбыз. Биз мастер болгонубузга уже 2 жылга кетип атат. Биз 3 адрес боюнча иштейбиз. Бирок мен көбүнчөсү Сыдыкова 258-де отурам. Роза эженикине барып иштейм. Анан азыр биякта жаңы ачылып бизди жумушка алып атат. Бияка дагы келип иштейли деп атабыз да. Ошо мен 3 адресте иштейбиз да. 0702 17 11 09 24 саат бою иштейт, чалсаңыздар болот. Биз акыркы клиентке чейин иштейбиз. Биздики көбүнчө клиенттер жумуштан кийин келишет да. Ошон үчүн жумуштан кийин эле 6-дан кийин чалсаңыздар кабыл алабыз. Менин үйрөтүү окутуу курстарым бар. Тырмак жасаганды үйрөтөм.
Анан кийин курсы вязания токуу боюнча анан визажист курсум бар. Анан дагы сам себе визажист деген да курсум бар. Ал 3 күн окутам аны. Келиңиздер, айымдар өзүңөрдү өзүңөр бойгонду үйрөнүңүздөр. Бизде акча баасы биздики мындай арзаныраак да. Арзан. Келиңиздер.